Аламүдүн бир кичи районунда 10 жаштагы кызды автоунан сүзүп, тез жардам келгиче каза болду. Кыздын жакындарына жана ата-энесине терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө карам бармакчаны басып, биздин каналга мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Могул жактан кичине план түшүп кетиптир. Автосборочная деген учурунда могул мырзада мага чыкты. Ооруканада кош бойлуу медайымдын сабалышы боюнча шектүүнү УКМК кармады. Буга чейин милиция аны кое берген болчу. Улуттук госпиталда кош бойлуу медайымды сабаган шектүү кармалды. УКМКга медайым денесине залал келтирген жаранга чара көрүү өтүнүчү менен медайымдардын ассоциациясынан кайрылуу түшкөн. Тергөөнүн жүрүшүндө 19 февралда медайым оорулууга таңуу процедурасын жүргүзүү үчүн палатадан чыгып туруусун бир нече жолу айткан. Ага макул болбой, жаран орой мамиле жасап, акырында кош бойлуу жаранды сабап баштаган. Натыйжада медайымдын башы көзү көгөрүп, боюнан түшүү коркунучу бар деген диагноз менен ооруканага жаткырылган. Бул факты боюнча бейбаштык беренеси менен иш козголуп, шектүү УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Эске салсак, буга чейин аны милиция кармап, суралгандан кийин тергөөгө келип турууга милдеттендирилип, чыгарып жиберген. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата март айынын аягына чейин 20% арзандатуу каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин. Жалал Абадда террористтик топ кармалды. Ош ШИИБдин кызматкерлери тарабынан эл аралык террористтик уюмдун мүчөлөрүнөн курал-жарак жана байңгизат табылды. Бул тууралуу ИИМден билдирди. Алар маалымдагандай, 14 февралда Ош шаардык сотунун чечиминин негизинде 8 жарандын үйүндө тинтүү иштери жүргүзүлүп, материалдык далилдер алынган. Тактап айтканда, сайга түрүндөгү 3 ок атуучу курал, 3 тапанча, 2 курч бычак, аралыктан байланыш каражаттары жана ок-дарылар. Мындан сырткары буюм далили катары араб, кыргыз, өзбек тилдеринде китептер, дептерлер, сим-карталар, флеш-карталар, уюлдук телефондор, компьютер жана DVD дисктери табылган. Бул топ диний террористтик жана экстремисттик мүнөздөгү мазмунду камтышы мүмкүн болгон. Ошондой эле өзгөчө жыты бар апиимге окшош байңги заттар алынган. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүндө. Жарандар түштүк борбордун ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген.